Моңгол татарларын жеңген батыр Сайфуддин Кутуз. Аллах анын жаштыгын ырайым кылсын. Эгер ал узак жашаганда ислам үчүн жаштыгын жаңыламак. Ал-Из ибн Абдуссалам. Бул тарых 1165-жылы башталат. Азиянын чыгыш тарабында жайгашкан Монголиянын Хенти тоолорунун боорунда Темучин деген бала төрөлөт. Ал дүйнө элине Чыңгыз хан деген аты менен белгилүү болгон. Анын моңгол тилиндеги мааниси дүйнөнү багындыруучу улуу хан дегени экен. Бул бала кичинекейинен эле жашоонун катаал шартында өсүп, жүрөгүндө ырайым деген нерсе калган эмес эле. Моңгол урууларынын биринин башчысы болгон атасы өлгөндөн кийин Темучинди уруу аксакалдары али жашсың дешип атасынын ордуна дайындабай алганы эмес, апасы жана бир туугандары менен бирге уруудан чыгарып коюшат. Ошентип алар кедей Монголиянын ар жеринде оор шарттарда кедейчиликте күн кечиришет. Алар жашап калуу үчүн өлгөн жаныбарларды жана чычкан, түлкү сыяктуу майда жаныбарларды тутуп жешет эле. Мына ушундай жашоонун себебинен улам Темучин инсандыкты билбеген жырткыч сыяктуу катаал табияттуу болуп өсөт. Ошол күндөрдүн биринде аңчылыктагы олжону талашып, бир туугандарынын бирин өлтүрүп коет. Ал Темучиндин кушу менен балыгын уурдап алгандыгы үчүн ырайымсыздык менен өлтүрүп салган деп айтышат. Андан кийин моңгол урууларынын бири Темучинди туткундап, аны кулдай кылып колдонушат. Темучин бир айласын таап, алардан качып кетет. Ал качып кеткенден кийин анын аты моңгол урууларынын арасына жайылат. Ошентип анын кадыр баркы өсүп, моңгол урууларынын баарын кол астына бириктиргенге жетишет. Ал Монголияга ээлик кылган соң коңшу өлкөлөрдү чабат, көптөгөн элди массалык түрдө өлтүрүп, монголдордун аскери жана алардын кан төгүүнү сүйгөн кол башчыларынын атаң-даңкы тарайт. Чыңгыз хандын жырткычтык менен кылган иштери акылга да сыйбайт. Анын жашоодогу максаты кан төгүү, бузуп талкалоо жана тартып алуу болгон. Чыңгыз хандын жана моңгол татарларынын тарыхындагы согушуусунда бир маани болбогондугу таң калыштуу нерсе. Аларда материалдык да кызыкчылык болгон эмес. Жада калса, олжого алган койлорду да өрттөп салышчу экен. Моңгол татарларынын согушуусунда өлтүрүү деген гана принцип болгон. Алар алдыларынан чыккан бардык тирүү жанды өлтүрүшкөн. Алар эркек аял, жаш карысына карабай өлтүрүп, жада калса бешиктеги наристелерди да найза учуна илип кете беришкен. Алар кандын жытынан ырахат алган жырткыч сыяктуу болушкан. Ислам тарыхчысы Ал-Муаффик Абдул-Латиф Хабару ат-Татар деген китебинде аларды төмөндөгүчө сыпаттаган. Алардын максаты бийликке же байлыкка жетүү эмес, тескерисинче адамдарды кырып, дүйнөнү жок кылуу болгон. Моңгол татарлары аз эле жылдардын ичинде элдерди аяосуз кырып, өздөрүнүн кандуу империясын Азиянын чыгыш четиндеги Кореядан баштап Европанын борбору Польшага чейин, андан ары түндүктөгү Сибирдин түзөңдөрүнөн түштүккө карай Камбоджага чейин кеңейтишкен. Ошол учурларда моңгол татарлары Орто Азиядагы Хорезмшах мамлекетин талкалагандан кийин Ирактын чек арасына баш багышат. Алар менен Ирактагы кээ бир саткындардын ортосунда кат алышуулар болуп, 1258-жылы 20-февралда Багдадка басып кирип, мусулмандардын халифасы Ал-Муътасим Билахты жырткычтык менен өлтүрүшүп, 40 күн кыргын салып, 1 миллион мусулманды өлтүрүшкөн. Ошондой эле ал кылмышкерлер ошол учурда дүйнөдөгү эң чоң Мактабату Багдад китепканасын өрттөп салышкан. Баскынчылыктарын андан ары улантып, инсандын жан дүйнөсү чыдабаган кылмыштарды кылышкан. Алар шаарларга баш ийсиңер, коопсуздугуңар сакталат деп кепилдик беришчү. Бирок шаарга кирери менен келишимди бузуп, массалык түрдө кыргынды башташар эле. Ошентип алар Шамдын көпчүлүк бөлүгүн басып алышып, көп сандагы аскерлерди Араб жарым аралына жакындап калышкан.
İslam dini ошол учурда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өткөндөн кийинки эң оор күндөрдү башынан өткөрүп жаткан эле. Ооба, жалпы цивилизациялык аалам чоң коркунуч алдында туруп калган. Мына ошол учурда ажайып бир окуя болот. Аллах Таала ислам үммөтүнө жана жалпы адамзат цивилизациясына тарых баатырларынан болгон бир баатырды туш кылат. Анын ысымы Махмуд ибн Мамдуд аль-Харазми. Бирок бул баатыр тарыхта Сайфуддин Кутуз деген ат менен белгилүү болгон. Кутуздун тарыхы Аллах Тааланын төмөнкү аятынын жашоодогу тастыгы болгон. Алар ушундай: айла кылышты биз дагы айла кылдык. Алар сезбей калышты. Намл сүрөсү 53-аят. Фираун өзүн талкалаган Муса пайгамбарды тарбиялагандай, татарлар да Кутузду өздөрү өстүргөн. Татарлар аны албуттанган балалыгын байкашканда, аны Кутуз деп атап коюшкан. Анын мааниси жапайы жырткыч. Кутуз Орто Азиядагы түрк мусулман падышаларынын бири Жалалуддин ибн Хорезм шахтын жээни болот. Ислам мамлекети болгон Хорезм татарлардын биринчи соккусуна кабылган. Татарлар Кутуздун үй-бүлөсүн өлтүрүп, өзүн кул базарда сатабыз деп алып калышат. Монголдордун кандуу империясын талкалай турган адамды өз колдору менен Орто Азиядан Шам чөлкөмүнө алып барышканы өтө таң калыштуу илахий хикмат. Аюбилердин падышасы Нажмуддин Аюб жаш балдарды сатып алып, аларга диний жана аскери тарбия берип баштаган учурда, кул сатар соодагерлер Кутузду да Египетке алып барып калышат. Ошентип Кутуз кайрадан хан сарайына келет. Бирок бул сапар кул мамлюк болуп келет. Нажмуддин Аюб мамлюктардан өзгөчө даярдалган отрядды курап, алар мамлекет үчүн чоң кызмат аткарып калышат. Аюбилердин Египеттеги бийлиги кулагандан кийин бийликтин тизгинин мамлюктар өз колуна алат. Алардын башчысы Кутуз Египеттин өкүмдарына айланат. Кутуз татарлардын бир күн Египетке да бастырып кирерин билген. Доктор Али Ас-Саллаби Ал-Мугол ат-Татар байна ал-интишади ва ал-инкисар деген китебинде татарларды Египетке барууга түрткөн себептер жөнүндө мындай деген: татарлардын жүрүшүнүн жолун байкаган адам Египет алардын кийинки стратегиялык максат экенин түшүнөт. Ал төмөнкү себептерден турат. Биринчи, татарлар жайылуу, экспансия саясаты менен бир мамлекетти басып алса, дароо экинчи мамлекетке өтөр эле. Демек, алардын Палестинадан кийинки басып алчу жери Египет болгон. Экинчи, ислам дүйнөсүндө Египеттен башка татарлардын мизин кайтара турган мусулман мамлекети калган эмес. Ислам падышалыктары, чептери, шаарлары дээрлик кулап, бир гана Египет калган эле. Үчүнчү, Египет эң зарыл стратегиялык жай болгон. Анткени ал эски ааламдын так ортосунда жайланышып, дүйнөлүк соода жолунда болгон. Төртүнчү, Египет Түндүк Африкага кетчү жолдун дарбазасы болгон. Ал учурда Магриб чоң өлкө эле. Эгерде Египет куласа, анда Магриб кичине өлкөлөргө бөлүнүп, татарлардын империясына туруштук бере алмак эмес. Бешинчи, Египеттен монголдор басып алган башка мусулман шаарларынан качып келип чогулгандыгы үчүн ал жерде жыйналган элдин да күчү бар эле. Бул нерсе монголдорду тынчсыздандырган. Алтынчы, Египетте мыкты башкаруунун себеби менен көп ийгиликтерге жеткен исламий кыймылдар, динди бекем тутунуу, монголдордун каарынан качып келген аалымдар бар эле. Алардын биригип, монголдор басып алган шаарларды кайра тартып алуусунан коркушкан. Жетинчи, монголдордун бүт дүйнөнү көзөмөлдөп туруусунда мамлюктардын мамлекети тоскоолдук кылган. Ошондуктан Египетти басып алуу чечимин монголдордун императору империянын борборуна жогорку даражадагы кеңешчилери менен бирге кабыл алышкан. Монголдор Кутузга элчилерин жиберип, өз ыктыяры менен баш ийүүнү талап кылышкан. Эгер андай болсо, башкаларды эле канга боелоору менен коркутушкан.
Кутуз монголдордун коркуткан каттарынан баш тартып, ал жырткычтарга каршы согушууну чечет. Келечектеги инсандык табигый расаны сактап калуу үчүн чечүүчү согушка даярдыктарды баштайт. Кутуз инсандык цивилизацияны монголдордун жапайы маданиятынан куткаруу үчүн мусулмандардын аскерин жеке өзү жетектей турган болот. Ошентип, мамлюктар Айын жалуттагы чечүүчү согушка даярданууну башташат. Монголдор менен согушууга даярданган мамлюктардын аскери түрк мамлюк баатыры Кутуздун жетекчилиги астында монголдор менен беттешүү үчүн Палестинага карай бет алышат. Монголдор менен боло турган чечүүчү согушка Палестина жерин тандоосун доктор Али Ас-Салаби мындайча чечмелейт. Ал Музаффар Кутуздун бардык даярдыктарынан кийин монголдор менен салгылаша турган убакыт менен жайды тандоо иши калат. Мына ушул жерде бул чечүүчү согушта Кутуздун жаңы стратегиялык тандоосун байкай алабыз. Хорезм шахтан баштап Палестинага чейинки мусулмандардын падышалары шаарларындагы чептеринде коргонуп калууну каалап, монголдордун кол салуусун күтүп жаткан болсо, анда Султан Кутузга коргонуу тактикасы пайдасыз болот. Ошондо ал монголдорду Египеттин жерине кирерден мурда согушуу үчүн Палестинадагы Айын Жалут деген жерди тандайт. Бул жер крестүүлөр ээлик кылган жээктерге жакын. Алар да ислам аскеринин монголдорго өтүп кетүү жолун толугу менен ачып койгон эле. Бул жер тоолордун ортосундагы түзөң болгондугу үчүн Кутуздун аскери душманга ар кандай абалда каршы турса болот. Бетме-бет салгылашууга түзөңдү колдонушса, жаачылар узак аралыктан туруп тоонун дөңсөөлөрүнөн ата алышат. Ошондой эле Египетке Шам чөлкөмүнөн монголдордун зулумунан качып баргандар Кутуздун аскеринин арасында көп эле. Жада калса, аскердин арасында аюбилердин эмирлери да бар эле. Алар өздөрүнүн жерине барышканда монголдорду мекендеринен кууп чыгууга бүт аракетин жумшашат. Кутуз Шам шаарларын монголдордон бошоткондон кийин эмирлерине тапшыруу убадасын да берген. Ошондой эле Кутуз бул чечүүчү согушка август айын тандоосу да жөн жерден эмес эле. Бул айда Палестина өтө ысык болгондуктан Монголиянын суук тоолорунда өскөн монгол аскерлери алсырап калмак. Айын Жалутка бараткан жолдо мусулмандардын аскери баскынчылардын биринчи гарнизону менен каршылашат. Мусулмандар аларды Палестинанын Газа шаарында талкалап салышат. 1260-жылы июль айында болгон Газадагы салгылашуу монгол татарлардын үстүнө биринчи жолу жеңишке жетүү болгон. Доктор Али Ас-Салаби бул салгылашуу мусулмандар үчүн өтө зарыл салгылашуулардан болгон дейт. Монголдор олуттуу стратегиялык аскер планы менен келе жаткан. Мусулмандар бар экенин түшүнүшөт. Дини, жери, кадыр-баркы жана ар-намысын коргоо үчүн кылыч көтөргөн мусулмандар бар экенине ынанышат. Ошондуктан бул казат мусулмандар үчүн өтө маанилүү болгон. Мусулмандар өз көздөрү менен монголдордун качып баратканын көрүшкөн. Мына ошондо ошол учурдагы кеңири жайылган сөзгө чекит коюлган. Алар мындай дешчү: эгер сага бирөө монголдор жеңилиптир десе, ага ишенбегин. Мамлюктар Газадагы салгылашууну жеңгенден кийин Айын Жалуттун түзөңүнө 658-хижри жылы Рамазандын 25-синде жетишкен. Бул датаны жакшылап эстеп калгыла. Бул күн мусулмандар жетектеген адамзаттын цивилизациясы менен жапайы монголдордун ортосундагы чечүүчү күн. Бул тарыхый көз ирмемдерде кол башчы Аль-Музаффар Кутуз Шам чөлкөмүндө кыргын салган Канкор Китбуга жетектеген монгол баскынчыларына каршы согуштун башталышын жарыялайт. Берекелүү Палестина жеринде жана берекелүү Рамазан айында инсанияттын тагдырын чечкен салгылашуу башталат. Тарыхчы доктор Али Ас-Салаби бул салгылашууну төмөндөгүчө сүрөттөйт. Эки тараптын беттешүүсү күн чыккандан кийин башталат. Өрөөн элдер менен толуп ташып, кайкырык чакырыктар жана барабандардын үнү салгылашуунун башталганын жарыя кылат. Монголдордун башчысы Китбука эле.
Кутуз өзүнүн аскеринин саны душмандардын санынан көбүрөөк экенин билген. Ошондуктан ал негизги күчтү арттагы бир дөңсөөгө жайгаштырып, душмандын үстүнө Бейбарс баштаган алдыңкы күчтү таштайт. Кит бука тузакка түшүп калаарын билген эмес. Ошондуктан ал жалпы аскери менен Бейбарстын аскерлерине чабуул кылат. Алардын көп сандагы аскеринин катуу чабуулунан улам Бейбарс акырын арттагы дөңсөөгө карай чегинип бара берет. Күтүүсүздөн моңгол аскери толугу менен курчоого алынат. Эки тараптын ортосунда аеосуз салгылашуу жүрүп жатты. Бир убакта мусулмандардын күчү солгундай түшүп, сол тарабы катуу сокку жеп калат. Ошондо Аль-Музаффар Кутуз өзү кирип, сол тарапты кайра калыбына келтирет. Андан кийин бир күчү менен салгылашып, Аллах жолунда шейит болууну эскертип, жанындагыларга дем берип, душмандарды артка чегинүүгө мажбур кылат. Башындагы дуулгасын алып, жерге ыргытып, бийик үн менен «Исламды коргогула!» деп кыйкырып, аскерлери менен катуу чабуулга өтүшөт. Ошондо Аллах Таала аларды жеңиши менен колдойт. Аз гана сааттардын арасында мусулмандар монголдордун күчүн талкалайт. Качкан монголдордун артынан Бейт Шаенага чейин кууп келишкенде, алар мусулмандарга биринчиден да катуу чабуул коюшат. Бирок Аллах Таала аларга жеңил ызасын тарттырат. Алардын башчылары жана аскерлеринен да бир канчасы өлтүрүлөт. Ошондо султан аскерлердин көпчүлүгү уга турган кылып мындай деп катуу кыйкырат: «О ислам! О ислам! Исламды коргогула! О Аллах, Кутуз пендеңе монголдордун үстүнөн жеңишке жетүүсүнө жардам бер!» Монголдордун экинчи чабуулун да кайтаргандан кийин султан Кутуз атынан түшүп, жерди өөп, шүгүр кылуу ниетинде Аллах үчүн 2 рекет намаз окуп, атын кайра минет. Аскерлер эбегейсиз чоң олжого жетип, алдыга карай жүрүшөт. Рукнуддин Бейбарс монголдордун артынан Апамеяга чейин келет. Монголдор ал жерде 3-чү жолку чабуулга даярданып жатышкан болот. Мусулмандар бар күчү менен чабуул кылышып, чоң олжого ээ болушуп, бир канча аттарды алышат. Аль-Музаффар Сайфуддин Кутуз Айнжалуттагы улуу жеңиштен кийин Египетке дароо кайткан эмес. Ал монголдордун артынан түшүп, аларды Шам чөлкөмүнөн толугу менен кууп чыгууну чечкен. Бул улуу ислам баатыры жана аны менен бирге жүргөн мамлюк баатырлары монголдорду Шам чөлкөмүнөн аз гана жумалардын ичинде кууп чыгышат. Мусулмандар жүрөктөрүн ээлеп алган коркунучтан кутулгандан кийин, узак жылдар бою көңүлдөрүндө жашаган коркунуч ал жөн гана монголдордун жомок экенин түшүнүшөт. Аны жүрөктөрүнөн ыймандын күчү менен чыгарып салышканда, өздөрүнө ишенүү пайда болуп, мурда жасаганга мүмкүн эмес деп ойлошкон нерселерин аткарса болоорун түшүнүшөт. Чынында Кутуздун улуулугу Айнжалутта монголдордун кол салуусун түбөлүккө жок кылгандыгында эле эмес, анын чыныгы улуулугу үммөттүн абалын түп тамырынан өзгөртүп, аларды жеңилүүнүн сазынан сууруп чыгып, жеңиштин чокусуна алып чыккандыгында. Мунун баары Сайфуддин Кутуздун өмүрүнүн гүлдөп турган жашында 11 ай 13 күндө болгон. Ал мына ушундай аз эле убакыт бийликте туруп, андан кийин жаш кезинде көз жумган. Биздин бул китептеги максатыбыз мына ушул: жыгылган үммөттү кантип тургузуу керек? Кутуз бир коомго тең жалгыз киши болгон. Айнжалуттагы жеңиш ал жыйынтык. Ал эми чыныгы жеңиш ошол жеңишти алып келген аракеттерде. Кутуздун Айнжалуттагы жеңишине кайсы аалым жардам берген? Эмне үчүн тарыхчылар ага уламалардын султаны деген наам беришкен? Кезектеги улуу инсан